Саламатсыңар балдар. Аралыктан уктубузду улантабыз. Бүгүн бизде алгебра сабагы, темабыз интегралдын колдонулушу. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта интеграл колдонулушу жөнүндө түшүнүк аласыңар. Нерсенин көлөмүн эсептөө, кесилген пирамиданын көлөмүн табуунун формуласы менен таанышасыңар. Мисалдарды иштейсиңер. Нерсенин көлөмүн эсептөө. Бизге көлөмү v болгон нерсе жана түз сызык берилсин. Мынакей x түз сызыгы турат. Түз сызыкка перпендикулярдуу жүргүзүлгөн тегиздик. Бул нерсени кескенде тегиздиктин кесилиши болгон s аянты. Аны биз тапканды билебиз, аянтты тапканды. Ар бир x сан үчүн AB кесиндисиндеги. Бул ар бир x саны бул тегиздик менен нерсенин кесилишинин аянтын көрсөткөн бир гана s x-тан көзкөргөн болгон x s от x туура сан туура келет экен. Анда бул x-тан s саны AB кесиндисинде үзгүлтүксүз же болбосо функция болуп эсептелет экен дагы. Анда бул нерсенин көлөмүн табуунун формуласы төмөндөгүдөй болот экен. V барабар аныкталган интеграл A'дан B'га чейинки кесиндеде x-тан s dx. Муну менен нерсенин көлөмүн таап алсак болот экен. Кесилген пирамиданын көлөмүн карап көрөлү. Бийиктиги h. Негиздеринин аянттары чоң аянтын чоң эстесек, кичинекей негизин кичинекей s менен белгилесек, анда кесилген пирамиданын көлөмүн төмөндөгү формула менен эсептөөгө болот экен. Өзгөрмөлүү күчтүн жумушун да тапсак болот экен да. Физикага байланыштуу эсептерди чыгарсак болот экен. Түз сызык боюнча P күчүнүн таасири менен кыймылда болгон материалдык чекитти карай турган болсок дейт. Эгерде таасир эткен күч турактуу болуп жана түз сызык боюнча багытталса, которулуу аралыгы s болсо, анда бул күчтүн A жумушу P көбөйтүлгөн s-ке барабар болот экен. Чекитке таасир эткен күчтүн OX огуна болгон проекциясы x-тан көз каранды болгон f функциясы болот экен. Жана OX ог боюнча кыймылдай турган болсо, биз таасир этип аткан күчтүн аркасы менен анда жумушту, аткарылып жаткан жумушту төмөнкү формула менен эсептесек болот экен. A барабар аныкталган интеграл пределдери A'дан B'га чейинки f от x dx деп. Айлануу тейлаларын көлөмдөрүн эсептөөнүн алгоритми бар экен. Берилген функциянын графиги менен чектелген жалпак фигураны айланууда пайда болгон тейланын болжолдуу графигин билиш керек экен. Интегралдын пределдерин табыш керек экен. Берилген учурда айлантуудан алынган тейланын көлөмүн табууда кайсы формуланы колдонуу керек экендигин аныктоо керек экен. Биз жогоруда өткөн формулалардын кайсынысын колдоно алабыз? Айлануу тейласынын көлөмүн эсептеп коюу керек экен. Баштапкысын таап, пределдерин коюп. Мисал карап көрөлү. 370-көнүгү төмөнкү сызыктар менен чектелген ийри сызыктуу трапецияларды OX огунун айланасында айландыруудан келип чыккан нерсенин көлөмүн тапкыла дейт. Биз балдар буларды координаталык тегиздикти сызганды билебиз. X квадрат плюс 1 деген функциянын графиги бул парабола. X барабар 0. Мынакей. Y барабар 0 деген сызык графиги. X барабар 0 бул Y огу, анан X барабар 1 деген. Демек, могу кызыл менен боелгон трапецияны алдык. Ошону айландыруудан пайда болгон нерсенин көлөмүн табалы. X огу боюнча айланганда бул кандайдыр бир көлөмдүү фигураны пайда кылат.
Аны төмөндөгү формула менен эсептеп алсак болот экен. F квадратында x плюс 1-дин квадратын алабыз. Муну көбөйтүүчүлөргө ажыратып алдык. X квадрат плюс 1-ди кыскача көбөйтүүнүн формуласы менен карагыла. X'тин 4-чүсү плюс 2x квадрат плюс 1. Пределдерин таап алдык мына. 0-дөн 1ге чейин бул жакта берилген да. А, Б кесинисинин узундугу берилген. Эми булардын баштапкыларын табабыз. Бул жерде пи турактуу сан. Интегралдын берилгисинин астына чыгып кетет. x4 x5 даражада бөлүнгөн 5 баштапкысы. Муну болсо x куб бөлүнгөн 3, 2 алымында калды. Ал эми 1дики x кабары бар. 0-дөн 1ге чейин. Ордуна коебуз. 0-ді койгондо бул жерде 0-ді койгон көрсөтүлгөн жок. 1-ди койгондо эле көрсөттүк. 0-ді койсок баары бир эле 0 чыкмак бул жерде. Ошон үчүн 0-ді койгон жокпуз. Жалпы бөлүмгө келтиребиз дагы. Аралаш санды буруш бөлчөктү аралаш санга айландырып коебуз. Жообу 1,15-13 пиге барабар экен. Морекил көлөм айлануудан x ого боюнча айландыруудан пайда болгон нерсенин көлөмүн таптык. Ушул эле көнүгүүнүн в-сын карап көрөлү. Төмөндөгү сызыктар менен чектелген ийри сызыктуу трапецияларды OX огунун айланасында айландыруудан келип чыккан нерсенин көлөмүн тапкыла дейт. Чыгаруу симесин чыгып алабыз. Биз билебиз бул 0-дон плюс x'ке чейинки графиги 0-дон баштап плюс x'ке чейин болот. Бул айланат x огунун айланасында. Анда мына мындай болгон штрихтелген ийри сызыктуу трапецияны айландырсак, кандайдыр бир көлөмдүү фигураны алабыз. Эми ошонун көлөмүн эсептеп көрөлү. Жогорудагы эле формуланы кайра колдонобуз. Тамырасында квадраттык тамырда x квадраты квадратка көтөрсөк тамырдан чыгып кетет. Пи дагы эле турактуу сан. Интегралдын белгисинин астына чыгарып жибердик. Эми мунун баштапкысын табабыз. X квадрат бөлүнгөн 2 бар. Андан кийин Ньютон Лейбництин формуласын колдонуп эле кемитип коет экенбиз. 2-ден 4-түн квадраты минус 2-ден 1-дин квадраты 8 минус 2-ден 1 кемитип койсок, бuyakta 1 бүтүн бар, 7 бүтүн 2-ден 1ге барабар. Майдалайбыз. Кечирле 8-ди майдаласак 7 бүтүн 2-ден 1 калат экен. Көбөйтүлгөн пиге барабар. Жообу 7 бүтүн 2-ден 1 пи. Тапшырма. Видео сабакты көрүп дептериңерге жазып алгыла формулаларды. Анан 370 көнүгүүнү үлгүгө карап туруп өз алдынча Б-сын, Г-сын чыгарабыз. Кийинки сабакта жолугушкуча саламатта болгула.